Кутман кечиңиздер менен саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде ойордо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз алдыдагы 50 мүнөттүк убакыттын ичинде мындан ары ишкер чөйрөнүн алдыга жылышын, ал жактагы акыбалдын жакшырышын, инвесторлор үчүн Кыргызстанды ыңгайлуу өлкөгө же болбосо биздин өлкөдө алар үчүн жасалып аткан саясаттын бир туруктуулугун, туура өңүткө кетишин камсыздайбыз деген суроого жооп берсек деп турабыз. Буга чейин деле бир канча жолу сөз кылганбыз албетте. Мындай темада жана ушул маселелерди козгогон. Бирок биз жакшы билебиз, талкууланган сайын, маселе көтөрүлгөн сайын, жыйындар өткөн сайын, форумдар болуп, Коопсуздук кеңешинде каралган бул маселелер өтө курч маселелер айтылган, курч фактылар келтирилген. Бирок эмнегедир эле жылыш болбой койгондугу менен эле жыл сайын биз кайрадан бир чыкпас ылайда айланчыктап жүргөндөй эле бир көрүнүштө калып атабыз. Бул жолу дагы президент Садыр Жапаровдун кол койгон жарлыгынын алкагында кеп кылып атабыз. Ал жерде дагы азыркы экономикалык кырдаалды оңдоштун бирден бир жолу катарында инвесторлор үчүн шартты оңдойлу, ишкерлерди колдойлу, ансыз мүмкүн эмес деген чакырыктарды койгон, жыл ичинде чечилиши керек болгон маселелерди тактаган, тизмектеп берген. Ошол жарлыкты карап бүгүн талкуулап жатабыз. Бул жарлык эмне маселени чечип берет, анын күчү канчалык, кандай натыйжа күтсөк болот деген суроолор менен сөз кылсак деп турабыз. Студиябызда республикабыздын экономика министринин орун басары Алиев Бекболот Абдыганиевич турат. Менден сол тарапта Сыдыков Аскар Куттубекович, эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору, оң тарапта республикабыздын башкы прокуратурасынын инвесторлорду коргоо жана ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Арслан Мурзаев мырза келип отурат. Бул бөлүм кийинки мезгилде эле ачылгандыгын, жарым жылдан жаңы ашкандыгын белгилеп атабыз. Ошондой эле кечиресиздер, бизнес акыйкатчынын орун басары Мүсүралиев Нурлан Жолдошбековичти тааныштырайын. Кыргызстан юристтер ассоциациясынын башкармалыгынын башчысы Сыргак Арзыматов мырзаны тааныштырып отурам. Саламатсыздарбы? Ыраазычылык билдиребиз келип катышып аткандыгыңыздарга. Анан эми дагы бир жолу суроону такташ үчүн ойду кайталап өтсөм, ишкер чөйрө үчүн шарт түзүшүбүз керек. Биз ансыз экономиканы бекемдей албайбыз. Өзгөчө мына инвесторлор үчүн Кыргызстанды биз бейиш мамлекетке айландырабыз деп канча жылдан бери айтып атабыз. Баланча чечимди кабыл алгандан кийин чын эле бейиш болуп калды деп айтабыз. Улам бир мыйзамды кабыл алып атабыз, өзгөртүп келатабыз. Анан аягында келип эле кайсы бир менет өткөндө талкуулай келсең, биз ордубуздан жылбаган эле кырдаалды кайра сүйлөшүп атабыз да, кайра эле баягы элдин арасында тааныш кеп, жыртык тепшинин жанында эле отурабыз. Кайра эле ошол көлчүктөн, ошол эле балчыктан чыга албай аткандай жагдайда да. Бул жолу болсо эми жарлыкты окусак айрым бир конкреттештирилген. Ана мынакей ошондой жөнү жок кысымдарды жок кылалы, бир жаңыча мамиле кылалы деген маселелер турат. Мунун аткарылышы эмнеден көз каранды болот, эмне натыйжа беришин, эмне үмүттөнүп турасыңар? Кимдербиз? Сизден баштайлычы келиңиз. Саламатсыздарбы? Көп нерсени күтүп турабыз. Ал жарлыкта көптөгөн биз 3-4 жылдан бери айтылган нерселер камтылган. Жанагы жөн жок, сиз айткандай ишкерлерди камабагыла дегендей, жөн жок текшербегиле, кийлигишпегиле ишкерлердин ишине. Мынакей пандемия, кризис болуп аткан учурда кой туралы, колдойлу тескерисинче деген баягы акылдуу жөнгө салууну киргизели. Мамлекетке кереги жок, негизделбеген функцияларды кыскарталы. Жанагы бирдиктүү лицензиялоо боюнча бирдиктүү органды киргизели. Ошондой эле баягы баш прокуратура ишкерлердин укуктарын сактоо боюнча көбүрөөк иштесин деген чаралар камтылган да. Бул боюнча көптөгөн сөздөр айтылды. Эми ишке ашырылат деген үмүттөбүз. Бирок азырынча тилекке каршы ишкерлерден келген кайрылуулар, дооматтар азайбай, тескерисинче көп жатат. Мынакей жумасына, күнүгө бизге жаңы ишкерлер келишет, басым кысымга алып атышат дегендей текшерүүлөр жүрүп атат. Биз жеке менчиктин корголушун сезбей жатабыз. Мынакей ансыз деле кыйналып жатсак,
келип алып туруп дагы текшеришет, дагы бирдемени талап кылышат деген сөздөр көп да азыр. Ошону талап кылганда баягы эле нерсе да. баягы эле Акча, нерсе. пара, Ооба. кысым. Бир чети бюджетти толтуралы дейт, анан бир чети балким башка чөнтөктү толтура, башка максаттар дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан жаңы өкмөт келген сайын, жаңы бийлик келген сайын биз кайталап айтып атабыз. Баягы жазалоо ыкмадан конструктивдүү жаратмандыкка келели депчи. Андай жазала берсек эч жакка келбейбиз. Себеби текшерип баягы жылдап текшерсе болот да ар бир нерсени. Бирок жаратмандык өтмөйүнчө эч нерсе жылбайт. Ошону жаңы ишканаларды куруп, бирдемени салып, бир инвестицияны тартып, иш жасайлы деген сөз да. Баягы өкмөттө күч блок үстөмдүүлүк кылбай, экономикалык блок үстөмдүүлүк кылыш керек деп атабыз да. Ошол өзгөчө мынакей акыркы пандемия кризисинде ушундай кылышыбыз керек да. Нурлан мырза, бизнес омбудсмен деп биз мамлекеттик деңгээлде кабыл алып, анан ага да бир чоң үмүт арттык эле. Бир топ жумуштарды аткаргандай болуп атасыздар, бир топ талкуулар жүрүп атат, демилгелер бар дегендей. Алар бир таасир эте алдыбы, же болбосо жаңы эле биз айткандай мыйзамдан сырткаркы иштер көбүрөөк таасир этип атабы? Саламатсыздарбы? Туура айттыңыз. Биздин институтубуз жаңы эле уюштурулуп, мына жаңы эле ишибизди баштап атабыз. Эми биздин тажрыйбабызга көз чаптырсак, чын эле бүгүнкү күндө бизнесибиз татаалап алды. Мына бүгүнкү күндө 90га жакын арызды алдык. Көбүнчөсү баягы мамлекет органдар менен бизнестин ортосундагы чыр чатактар, маселелер. Өзгөчө мына бир мамлекеттик салык инспекциясы менен көп маселелер жаралат. Эми бул маселелерди карап көрсөк, өзгөчө бир тутумдук көйгөйлөр бар экен. Бүт баарыбызга эле маалым, биздин мыйзамдар өтө эле татаал. Мисалы ошол эле ишкерлерге толугу менен түшүнүксүз. Ошондуктан ушул жактан бүгүн эле указ чыгыптыр, президент указы, оптимизм мыйзамдарды инвентаризациялоо деп. Ошо жакшы кадам болот деп эсептейбиз. Анткени баягы көп учурларда ошо биздин мыйзамдарда, кодекстерде карама-каршылыктар бар экен. Ошол учурда, айрым учурларда мамлекеттик органдар ошолор менен мына пайдаланып, ашыкча мындай басымдык кылат экен ишкерлерге. Ошондуктан Кааласа мындай норманы колдонот, кааласа бул норманы колдонот. туура айтасыз. Бир эле мисал келтирип кетсем, мына Кыргыз Республика жазык процесстик кодекс менен 35-беренеси жана Кыргыз Республикасы салык кодексинин 100-беренесинин ортосунда карама-каршылык бар экен. Көбүнчөсү ошо менен колдонот. Укук коргоо органдары. Кыскараак чечпелеп койсоңуз. Баягы 100-беренеде салык кодексинин толугу менен айтылып турат да, мындай. Кайсы учурларда текшерүү кылса болот. Бирок ошол эле учурда 35-беренеде жазык процесстик кодексинде карама-каршылык болуп, ушу укук коргоо органдарына ашыкча мындай укук берет экен. Анан өзүбүз да түшүнөбүз да, кайсы кодекстер ошол жагын колдонуп кетип атат. Колдонорун. Ошондуктан ушундай биринчи көйгөй ушул деп эсептейбиз. Анткени ошо биз биринчиден ошо мыйзам базасы менен кичине иштешибиз керек. Ошол эң керектүү учурда чыкты кодекс. Ошондуктан үмүттөрүбүз бизде эле чоң, буюрса. Ошондуктан ушул жагын кичине көбүрөөк маани берсек, мындай буюрса ийгиликтүү болот деп эсептейм. Арслан мырза, сиз башкарып аткан бөлүм азыраак эле убакыт болуптур да. Бул эми айла жоктон баягы зарылчылыктан түзүлүп атат деп белгилесек болот го. Сиз иштеген маалда биз азыр айтып атпайбыз, көпчүлүк нерсе жанагындай фискалдык текшерүүчү көзөмөл органдардын ыксыз басым кылгандары, баягы удостоверениесин күбөлүгүн көрсөтүп коркутуп, кааласа камап салып, кээ бирөөнүн мүлкүнө кысым көрсөтүп ачыктан ачык тартып алган учурлар буга чейин болгон да. Ошонун баардыгын эле жалаң мыйзамсыз болуп атат дегенге жатабы, же чыныгы көрсөткүч эмнени көрсөтө бир мындай баамдаса болот? Кандай деп түшүнсө болот кырдаалда? Саламатсыздарбы.
Башкы прокуратуранын курамында биздин бөлүм 2020 жылдын июнь айынан баштап иштеп келе жатат. Негизинен ушул көйгөйлүү маселе биздин республикада болгондуктан ушул бөлүм түзүлүп атат. Эң негизги ушул максаты укук коргоо органдагылар жана ошо фискалдык орган тарабынан, контролдоочу органдар тарабынан ушул мыйзамсыз, негизсиз текшерүүлөргө тыюу салуу. Көп учурларда сиз айткандай кудай истердин көрүп келе калып эле текшерип, ал эмне негизинде текшерип атат? Мыйзам талаптарында көрсөтүлгөн. Кайсы учурларда кандай текшерүүлөр жүргүзүлөт, кайсы учурларда кандай тартипте жүргүзүлөт. Ушул максатта биздин бөлүм тарабынан ишти алып барып жатабыз. Анан кичине статистикага токтолуп кетсем. Но 2020 жылы бул багытта, ошо ишкерлердин укуктарын коргоо багытында жалпы прокуратура органдары тарабынан 162 текшерүү жүргүзүлүп, жүргүзгөн текшерүүдө жалпы 443 мыйзам бузуштары анықталып атат. Четтетүү боюнча, мыйзам бузуштар четтетүү боюнча 140 сунуш келтирилип, 10 талап келтирилип, келтирилген актылар негизинде 126 кызмат адамы дисциплиналдык жоопкерчиликке тартылган. Жана ошондой эле 13 каршылык билдирүү келтирилген. И 5 материал КЖПРге катталган. Бул КЖПРге катталган бул мыйзамсыз, негизсиз кылмыштын курамы белгилери болгондуктан 5 фактысы ушул мамлекеттик кызмат адамдардын үстүнөн фактылар катталып, азыр тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Негизинен айтып кетиш керек, ушул мыйзамда көрсөтүлгөн так текшерүүлөрдү жүргүзгөндө өзү ишкерлер эгерде негизсиз болсо бизге убагында кайрылса, биз убагында чара көрүп туруп ушул укуктар ишкерлердин укуктун коргоого биз түздөн түз көзөмөл жүргүзүп ишке ашырабыз. Чоочулар көп го дейм. Эми кандай десем, мисалы региондордо арыздар келет, бирок региондордон арыз келгенге чейин убакыт өтүп кетип атат. Бирок ошондой эле биз ар бир региондон келген арыздарда биз көзөмөлгө алып туруп, контролго алып туруп, биз негизинен ушул аягына чыкканга биз контрол жүргүзүп атабыз. Ал боюнча да жакшы көрсөткүчтөр бар. Ал боюнча мына биз мен жогору айтып кеткендей негизсиз мыйзам текшерүү боюнча КЖБРге катталган, жана ошондой эле каршылык билдирүү келтирип, сунуштар келтирип, кызмат адамдары дисциплиналдык тартипке тартылып атат, жана ошондой эле жумуштан бошогондо кызматкерлер бар. Ушул абалды өзгөрткөнгө бир таасир этип атабы, бир сөз менен айтканда, кандай деп ойлойсуз? Ооба. Өзгөртөт, Өзгөртөт, ооба. Сыргак мырза, маселе эмнеде болуп атат? Биз азыр ушул жарлыкты баягы президент кайра бекер чыгарып аткан жок, жана эле эфирге чейин сүйлөшүп аттык эле 1 жыл мурда февраль айында коопсуздук кеңешинде талкууланган, анда деле аябай катуу сөз болгондой, аябай катуу бир көрсөтмөлөр берилгендей, катуу чечимдер кабыл алынгандай, бир 3-4 айдын ичинде бир өзгөрүү болуп кетчүдөй күттүк эле. Бирок кайра эле 1 жылдан кийин ушундай жарлыктын чыгышын күтүп калып атабыз да. Саламатсыздарбы? Биринчиден бул жарлык аябай жакшы жарлык. Бул ишкерлерге пайдасы тие турган жарлык. Анын натыйжасын эми убакыт көрсөтөт. Биздин ошо мамлекеттеги кызматкерлер кандай иштете алышат, кандай ишке ашырышат, укук коргоо органдары көңүлүнө алышабы, алышпайбы, ошол да бир суроо. Себеби негизсиз текшерүү, негизсиз камоо деген чынында изилдеп келгенде баарында негиз бар. Бүт мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо органдары дагы өзүнүн жумушун мыйзамга такап туруп алып келип, такап сен күнөөлүсүң, сен камалышың керек, сен бюджетке миллиондорду төлөшүң керек деп туруп, мыйзамга такап туруп, байкуштарды, ишкерлерди жарга алып келип такап коет. Анан соттор дагы көп убактыларда укук коргоо органдарынын изилдөөлөрүн так иликтебей туруп эле бул негиздүү болуптур, туура болуптур деп детально карабай, ошо мамлекеттин чечимдер чыгып кетет, же башка бир ишкананын чечими чыгып кетет. Орто жолдо баягы эле жөнөкөй ишкер мындайча айтканда кыйналып калат да, кыскасы. Бул жакта эң көйгөйлүү маселе бул укук колдонуу практикасы. Орусча айтканда правоприменительная практика да. Мыйзамды ишкердин пайдасына да иштетсе болот. Ошол мыйзам ишкердин каршы коюп койсо да болот. Да, каршы иштетип да койсо болот да. Ошондуктан биз кайра дайыма айтабыз, укук колдонуу практикасын биздин мамлекеттик кызматкерлер өзгөртүш керек.
биздин мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо органдары, ошондой эле сот системасында иштегендер, ишкерлер булар биздин бюджетке акча алып келген, биздин экономиканы көтөргөн кишилер деген ой ошо баардыгында болуш керек да. Ошол ойду баарына сиңдирмейинче биз миңдеген указдарды, мыйзамдарды кабыл алсак дагы мындай өзгөрүү болбой калышы мүмкүн да. Бирок биз ушу системный өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн ошо могу указ жакшы жөрөлгө түзүп берет. Себеби Ген прокуратурага берилип атат, өкмөткө, жогорку сотко ушундай мыйзамсыз көрүнүштөр кайталанбаш үчүн өзүңөр мыйзам түрүндө ишкерди коргой турган дагы мыйзамдарды жазгыла, толуктоолорду киргизгиле деп указ жарлык ошол жөнүндө жазылган жарлыкта. Эми анын баары убакыт көрсөтөт кандай болот. Эми ачыгына айтып келсек, мисалдар деле абдан көп, фактылар деле көп да. Кээде бир ишкер салык боюнча, жөн эле салык боюнча бир жерде туура эмес эсеп кысап кылып калган болсо, же бир нерсени билип билбей, же салык жок жерде деле, мисалы үчүн bir мамлекеттик кызматкердин үстүнөн иш козголсо, силер ушул жакта сговор болгон, силер коррупцияга байланыштыңар деп туруп, ал ишкерлердин үстүнөн дагы иш козголот, миллиондогон салыктар коюлуп туруп, анан кийин сотко иштер кетип атат. Кээде сот, демек мамлекеттик кызматкер ошол системанын курмандыгы болбош үчүн жанагындай ишке да барат экен да. Сиз айтып аткандай баягы укуктук колдонуу практикасын көбүрөөк өзүн коргоп, ишкерди кичине кызык болгонго буруп коюшу мүмкүн экен да. Эртең мен эгерде могу чечимди ишкердин кызыкчылыгы үчүн чечсем, демек мен коррупционер болуп калышым мүмкүн деген. Ооба, андай фактылар дагы бар. Булар көбүнчө салык кызматкерлерине тиешелүү болот. Мисалы үчүн тергөөчүдөн бир токтом же поручениялар келсе, ой, бул кылмыш ишкен, бул жакта иш козголоптур, тергелип отур, мен ушу тергөөчүлөргө жага тургандай чечим чыгарып беришим керек. Себеби мен буларга каршы чечим чыгарып койсом, эртең кайра мен да суракка чакырып калышым мүмкүн деген ойду андан көрө сотто чечишип алсын деп туруп, салык кызматкерлери тергөөчүгө жаккандай кылып чыгарып берип коюп атат. Андай фактылар деле бар. Ошондуктан эми системный өзгөртүүлөр керек да азыркы. Бекмамбет мырза, мен жана келтирип аткан бир жыл мурдакы талкууларда сиздин ордуңузга башка орун басар келди эле. Анан ал кишиден сурадым. Дагы канчанчы жолу талкуулайбыз билбейм, бирок сиз ишенип турасызбы дедим. Ушул кабыл алынган чечимдер Коопсуздук кеңешинин корутундусу кайсы бир деңгээлде аткарылат деп ишенесизби десем жооп берген эмес да. Мен жооп берейин анда, саламатсыздарбы. Ушул жарлык эмне болот эми? Алгач ошол былтыры Коопсуздук кеңешинде кабыл алынган багыттар боюнча, чечимдер боюнча ишкерлердин өзүнөн сураш керек да, канчалык деңгээлде ошол иш-чаралар жүзөгө ашты деп. Анын көпчүлүгүн жүзөгө ашырып келе жатабыз. Биз ар дайым ишкерлер ассоциациялары менен, акыйкатчы менен, ишкерлердин өздөрү менен ар бир маселе, ар бир проблема болсо биз чогуу тегерек столдо отуруп алып, ошол кантип чечсек болот деген бир чечимдер чыгарып келебиз. Ал эми экономика өзү, дүйнөлүк экономика, анын ичинде биздин экономикалык процесстер бул токтоп турбайт экен да. Күндө өзгөрүп турат, чоңоюп турат. Булардын өзгөрүү ылдамдыгы аябай чоң болгондуктан жаңы процесстер болот. Ошонун артынан мен ойлойм, bunday siz aytgan talqууlar ар дайым боло берет, бул токтобойт. Бирок бүгүнкү жарлык боюнча, азыркы жарлык боюнча айтып кетсем, мен ойлойм бул жерде аябай чоң үмүт болуш керек. Анан мен коллегаларым да эң туура айтып кетти. Бул жерде биринчиден жарлык комплекстүү карап атат. Бир гана бул экономикалык блокко тапшырма берип, ушул мыйзамдарды кылып койсоңор эле оңолуп кетет деген максат жок. Бул жерде укук коргоо органдарына, башка көзөмөл органдарына бардык жагынан, анын ичинен ошол көзөмөл органдарынын аң сезимин өзгөртүү индикаторлорун, алардын иштерин баалоонун натыйжалуулугун башкача жака буруу деген бир механизмдер салып кетип атат. Мен ойлойм, булар укуктарды алып салалы деген нерсе болду. Бул ошол эле убакта, баягы сиз айтып аткандай, кээ бир мамлекеттик кызматкерлер баягы өзүнү коргоп, анан негизсиз бир башка бир кыймыл аракетке барган жерлерин мына башкы прокуратурага белгилеп кетип атат. Ошол жерлерди дагы карагыла деп да. Эми бул мен ойлойм аябай комплекстүү бир жагынан жарлык, экинчи жагынан саясий эрк, саясий багыт берип атат. Бул эң негизги фактор, бул реформалардын аткарылышына. Дагы бир жакшы айтып кете турган нерсе,
бардык жазылган мыйзам, реформалар ошол коомдун, ар бир адамдын, ошол эле укук коргоо органдарынын, ошол эле көзөмөл органдары, ишкерлер, ошол эле башка органдардын аң сезимине терең кирип, сиңип, ошону түшүнгөн убакта гана ал туура ишке ашат да. Болбосо, баягы сиздер айткан проблема дагы деле чыга берет, баягы правоприменительный практика деп атпайбызбы? Ошол жерден канчалык деңгээлде туура түшүндү, туура түшүнбөдү, дагы бир бурмалап кетүү, бир тобокелчиликтери боло берет. Ошондуктан биз азыр буну өкмөт тарабынан ушул жарлыкты кантип ишке ашырабыз дегенде, биз дагы бир багыттарын кошуп кетип атабыз. Биз жөн гана ушул тиешелүү мыйзамдарды, тиешелүү жөнгө салуу процесстерин оңдоп гана койбостон, анын жанында биз методологиялык баягы аны алып барышыбыз керек да. Ар бир органды окутушубуз керек, ар бир ишкерди, ар бир укук коргоо көзөмөл органдарын ар дайым жанынан окутуп, методологиялык жардам берип кетишибиз керек. Бирок ошолордун баардыгы баягы мындай окутуу, жөн гана жыйындар же болбосо кагаз түрүндө да калбаш керек болуп атат да. Сиз айтып аткандай, мындай жарлык эмнени билгизет? Бул мындан аркы саясат ушул өңүттө кетсин деген көрсөтмө. Эми ошол саясатты ошонун нугуна салышыбыз керек баардык орган тарабынан. Экономика министрлиги, прокуратуранын өңүтүндө фискалдык органдар, тийиштүү мамлекеттик структуралардын баардыгы биздин ишкердик чөйрөнү өнүктүрүү, инвесторлорду коргоо, инвестициялык климатты жакшыртуу өңүтүндө колдоо, тескери айтып алдым. Биз ушундай өңүттө кетишибиз керек экен деген бир тутумду карманыш керек да. Туура. Бирок жанагындай болуп атпайбы? Мисалы, сиздер ушул жарлыкты аткарабыз. Прокуратура өзүнүн структурасында иш түзүмүндө аткарат, дагы бир орган иштейт. Бирок эртең текшере келгенде эле кайра мыйзам тескери айланса, жыйынтык жок болуп калат. Ошон үчүн эмнеден баштап ишти кантип туура жолго салабыз? Эртең кайра эле баштаса, биз бюджетти толтурушубуз керек десе, же болбосо кайсы бир жерден мыйзамдын кичинекей бир жыртыкчасы деп коебуз, лазейка деп коебуз эмеспи? Мындай толукталбаган бир боштугу болуп калса, аны тескери колдоно баштаса, жана башка деген нерселер. Ошонун баардыгын ушул жарлык менен чечүүнүн жолун эмнеден көрөбүз? Ким иштеш керек, ким жооп бериш керек, кимде көбүрөөк күч болуп атат, ишкер чөйрөнүн жоопкерчилиги эмне дегенде келиңиз. Уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Иш бар жерде, особенно бизнесте, ишкерлерде кемчилдиктер болот. Баардык мыйзамдарды так жана убагында аткаруу кээде билбестиктен деле келип чыгып калат да. Менин оюмча, маселенин баары чараларда болуп атат да. Кандай чара мамлекет колдонот ошол ишкерге? Болор болбос нерсе үчүн ишкерди камап салса, же ишканасын жаап салса, же ошо счетторуна аресттерди салып салса, ал ишкердин болду, иши токтойт, жумушу да бүтөт, ишинде кол алдында иштеген кишилер да жумушсуз калат, салык да төлөнбөйт да. Болбосо ал кишиге жөн эле маалымат катары мындай билдирүүлөрдү билдирип койсо болот, предупреждение берип, мындай кайталанбасын, да бир кайталанса биз сиздерге башка чара колдонобуз, кайра кайталана берсе биз сизге башка чараны колдонобуз деп кичине жакшы аяр мамиле жасаш керек да биздин ишкерлерге. Эми налогторду, салыктарды, мисалы үчүн сотто карала турган нерселерди бизде укук коргоо органдарында каралып атат да ошол иштерчи. Анан кийин соттор деле сразу эле алып туруп макул эми кичине мыйзам бузуу болсо дагы ал ишкерди алып эле камап салбай, мисалы үчүн күрөө алуу, залогту колдонсо болот, же баягы үй камагын колдонсо болот. А биздикилер сразу камап коет, а тиги киши ошо бойдон түрмөдө, ал жакта түрмөдөн чыгыш үчүн укук коргоочулардын баардыгы айткан сөзүнө макул болуп, колчу жерге колду коюп, аны ошентип мойнуна алып калып атат да. Адилеттүүлүк жок болуп калып атат да. Ошондуктан биз ишенебиз, ушул жарлык түрткү болот деп ойлойбуз. Жерде конкреттүү жазылган экен, Ошол нерсе. Бул жерде азыр коллегам айтып кеткен нерселердин баардыгы конкреттүү жазылган. Ошол проблемаларды бизнес көтөрүп келди, ишкерлер айтты. Жарлыкта ошол сиз айтып аткан бөгөт чаралары да эч качан ишкерге бөгөт чарасын колдонуп атканда максималдуу түрдө ошол ишкердин ишин токтотпош керек. Максималдуу түрдө ал ишкерди аны алып барып камап койгондо эмне? Бизде баягы күнөөсү далилденип, соттон чечим чыккыча ал күнөөлүү эмес.
ошол убакка чейин эч кандай өндүрүшү токтобош керек. Анын операциялары, баягы акча операциялары да токтобош керек. Анын өзүн да камакка албаш керек деген нерселердин баардыгын жазып кеткенбиз. Жарлыкта жазылып турат, биз анын үстүнөн иштеп атабыз. Андан тышкары баягы сиз айтып аткан салык органдары же башка көзөмөл органдарынын иш аракетинин аркасынан чыгып бир түшүнбөстүк болуп, бир чыгып туруп ошол соттук кароого өтүп кеткен маалдарда биз бул жерде дагы азыр жарлыктын аткаруу максатында ишкерлер менен иштеп атабыз. Превентивдүү чараларды колдонуу. Эгерде ошол ишкер муну билбестиктен кылып алса же башка кылса, ага биринчи ошондой предупреждение берип, же болбосо баягы сиз туура айттыңыз, салыктар барып эле буну сен туура эмес кылып койгонсуң экен деп анын үстүнө штрафын берип, пенясын берип, көптөгөн суммалар чыгарып коет. Биз аны айтып атабыз, эгерде ошол орган берген түшүндүрмө менен ишин жасаган болсо, анда андай эмне күнөө ишкерде? Анда салыктык штрафтар, пенялар болбосун деген бир механизмдердин баардыгын киргизип атабыз. Максималдуу түрдө биз дагы азыр бул жарлыкты аткарууда мен ойлойм экономика финансы министрлиги эң негизги ролдо болот. Бул жарлыкты аткарган жерде мен чакырып кетет элем. Азыр деле жарлыкты аткаруу максатында бизди бул рамка менен чектеген жок. Эгерде кандайдыр бир дагы бир сунуштар болсо, биз аларды дагы кошуп, өзүбүздүн баягы жумушчу топтун алкагында алып кеткенге да даярбыз. Анан эң негизгиси эле мен айтып кеттим, аң сезим болуш керек. Ушул түшүнүктүү биз ишкерлерди бүгүн коргоп, бүгүн ишкерлерди көтөрүп, анын өндүрүшүн көтөрүп албасак, эртең кайсыл ишкер менен иштейбиз, кайсыл экономика болот, кайсыл бюджетке акча келет деген түшүнүктү киргизип алышыбыз керек да. Жаңы чама эле керек болот. Бүгүн өнөктөш катарында мамлекет бизнеске өнөктөш экендигин дагы бир жолу тастыктап бериш керек болуп атат да. Эмнени күтүп атасыздар? Бул жерде эң негизгиси саясий эрк болуш керек экен. Саясий эрк болмоюнча эч нерсе өзгөрбөйт. Биз бул жерде талкуулай беребиз, дагы кумурскадай болуп иштей беребиз, баягы сунуштарды киргизебиз, бирок саясий эрк эң башынан болуш керек, өлкө башчысынан болуш керек. Себеби азыр мисалы өкмөт башчы көп нерсени чечпей калды. Күч структураларды башкара албай калды. Анда ачык айтышыбыз керек. Адатта эмне болот, кандай болот? Өлкө башчы кесипкөй, таза башчыларды дайындаш керек. Андан кийин өлкө башчыга ошол эле экономикалык блок келет. Бөлүм башчысы келет, экономика министри келет, бир айда бир, же болбосо бир жумада бир келет дагы айтат, мынакей басым-кысым болуп атат, ушундай укмуш болуп атат, экономикага жардам бериш керек. Мейли деп, бирок артынан күч структуралар келет. Күч структуралар көбүнчө мындай бир жумада бир эмес, балким күндө келе беришет. Келип алып туруп айтат, жок, булардын баары паракор. Биз коррупция менен күрөшүп атабыз. Ушинтиш керек, кустуруш керек, тинч керек депчи. Андан кийин албетте ошол өлкө башчы ошол эки башканы айырмалана билиши керек да. Кайсы ким туура айтып атканын. Адаттагыдай күч структурада мындай президентке жакыныраак кишилер болот. Анда албетте аларды көбүрөөк угат да. Ошону бир биз өзгөртүшүбүз керек да. Болбосо эч нерсе жылбайт. Баягы кишилер өзүнүн меники туура деп айта беришет. Экинчи блок жок, меники туура деп айта беришет да. Иш жүзүндө эч нерсе жылбайт. Мынакей былтыркы жылы эгерде биздин экономикабыз 8,5% ылдыйласа, акыркы жылдары биз мисалы карап көрдүк. 90 жылы бизде ички дым продукциясынын көлөмү бир кишиге $1,000 тегерегинде болчу экен. Азыр болсо $1,300. Биз дээрлик жылбай атабыз да, мисалы долларды ала турган болсок, доллардын инфляциянын көлөмү менен ээрчишип баратабыз дегенде. Инфляциянын көлөмү менен ээрчишип баратабыз. $1,300 деген көрсөткүч салыштырсак, дүйнө жүзүндө орто көрсөткүч $8,000. Биз орто көрсөткүчтөн бир 6-7 эсе түшүп баратабыз да. Ошону кандай, мисалы Казакстандын көрсөткүчү бир $8,000 тегерегинде. Орусияныкы дагы ушундай. Европада $30,000, $40,000. Ошол жаатта эмне кылалы, кандай кылалы,
деп ойлонуштуруш керек да. А тилекке каршы мынакей жаңы өкмөттө экономикага такыр эле орун калбай калыптыр. Экономика жана финанс министрлиги деп аталганы менен министри Минфинден, финансист. Демек, экономика министрлиги финансынын астына кирип калыптыр. Аксап калышы мүмкүн деп. Аксап калышы мүмкүн, анан финанс министрлиги эмнени ойлойт? Бюджетти толтурабы деп ойлойт. А кээде бизнеске жеңилдиктер керек. Кээде баягы соц төлөмдөрдөн ылдыйлатып, бошотуп бериш керек. Аны финанс министрлиги ойлобойт да. Экономика министрлиги 5 жылга, 10 жылга ойлонот. Кийин эмне болот? ЯЭПке кандай өндүрүүчүлөрдү кантип колдойбуз депчи. Азыр ЯЭПтин чөйрөсүндө ким жардам берет? Ошол Минфин жардам береби? Же болбосо мисалы мамлекеттик салык кызматын, мамлекеттик бажы кызматын дагы кошкон ачыптыр ошол министрликке. Ошолор дагы экономиканы ойлойбу деген сөз да. Жакшыраак ойлонуш керек деген маселе чыгып атат да. Ар бир нерсени бир акылдашып, кеңешип чечиш керек да. Ушундай болуп атат да. Бул жерде баягы бир чети ушундай да болуп калбасын. Жалаң эле ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгы, позициясы айтылып, анан кийин баягы мамлекеттин алдындагы жоопкерчиликке мындай терс маанай жаралып калбасын да. Мыйзамдуулук бардык жерде болуш керек. Ишкер чөйрөдө да болуш керек, мамлекеттик органдарда да болуш керек. Ушул жагына келгенде сиздердин институт кандай баа бере алат бүгүн? Баягы азыр айтып атпайсызбы? Күч органдарынын позициясы баары басымдуулук кылып кетип атат деген нерсенин бир орток салмагын келип чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы? Туура айттыңыз, мыйзамдуулук сөзсүз болуш керек. Жана ошол эле учурда жеке менчик коргоо принциптери эч качан бузулбаш керек деп эсептейбиз. Мына жакында эле бизнес акыйкатчы өзүнүн билдирүүсүн кылды, ошо жана айта кетпедик, бөгөт коюу чаралары боюнча. Биз мында расмий статистиканы карап көрдүк. Мына Жогорку соттун 19-жылдагы расмий маалыматына ылайык, биринчи инстанция соттор соттун чечимин тандоо боюнча камакка алуу чарасы боюнча 6934 сот материалы караштыр. Анын 74% камакка алуу түрүндө чарасын тандоо жөнүндө прокурордун өтүнүчү келип түшкөн, анын 91% тергөө сотторунун тарабынан кынаттандырылыптыр. Болгон 9% баш тартылыптыр. 91%, 9% салыштырып көрсөңүз. Андан тышкары ошол эле жылы жана Сыргак мырза айтып кетти, күрөө кепилдиги боюнча чарасын тандоо үчүн прокурордун өтүнүчү менен 6934 сот материалынын ичине соттор 2 гана сот материал карашыптыр. Өзүңөр эми ойлонуп көрүңүз. Ошондуктан биринчиден ушундай бир ой жаралат да. Ошо мамлекеттик органдардын биринчи максаты кандай? Бүгүн жана Аскар мырза да айтып кетти. Бүгүнкү күн менен жашап, мына мамлекеттик бюджетти толтурабыз деп, эртеңки күндү унутуп атабыз. Бүт баарыбызга маалым, мына экономика министрлигинин орунбасары, министрдин орунбасары турат. Инвестиция кетип атат Кыргызстан. Тыштан келген. Андан тышкары мына Кыргызстандын ишкерлери кетип атат. Сырт жака. Анткени ошол эле Казакстан, башка өлкөлөрдө шарттары оңоюраак да бизнес жасаганга. Шарт башка, мамиле башка. Ошондуктан ушу өтө мындай маанилүү нерсе деп эсептейбиз да. Биринчиден ушу басымдыктарды алсак, шарт түзүп берсек. Мына ушунун үстүнө бүт баарыбыз иштеп атабыз. Мына экономика министрлиги баш болуп, ассоциациялар. Мына биз дагы ачылдык жакын арада. Ошондуктан ушу жагын баягы мына азыр деле коомчулук талкуу болуп атпайбы? Гэзбекти каяка жайгаштырабыз деп. Бир МВДнын астына киргизебиз дейт, экинчиден ГКНБнын астына киргизебиз дейт. Бирок ошол эле өтө маанилүү нерсе болуп атат да. Биздин оюбузча мына биз ассоциациялар менен да талкуу болуп атабыз. Өзгөчө орган болуш керек. Билбейм, менимче баягы президенттик башкаруу болгондон кийин мүмкүн ошо президенттин алдында болуш керек. Бирок ошол эле кезде коомчулук көзөмөл болуш керек да. Ошо коомчулук жарандардын жагынан, ассоциациялардын жагынан
басым кысым жазалоонун эмес, башкача бир саясат жүрө турган. Анан жана туура нерсе айтып кеттиңиз. Мамлекеттин мына өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет менен бизнес деген өнөктөш болуш керек. Эки тараптуу деген. Бир жеринен мына бизнес толугу менен салык төлөгөнгө милдеттүү. Бирок ошол эле кезде мамлекет ачыктык менен, айкындуулук менен ошо каражаттарын пайдаланыш керек. Ошондо бизнес жактан ишеним болот да. Ошо министр орун басары айта кетпедим, аны сезим өзгөрүш керек. Ошол тарапка көбүрөөк иштеш керек деп ойлойбуз да. Мен бир нерсени толуктай кетсем, мына Нурлан Жолдошбекович абдан бир кызыктуу статистиканы айтты. Бөгөт чаралардын ичинен, бөгөт чаралардан канча бар? 4-5, э? 5 бар. Үй камагы бар, тилкат бар, чыгып кетпейм деген, э? Андан күрөө бар. Анан алардын ичинен 74% эмнегедир камакка алып атат да. Эми өмүрүндө абакты көрбөгөн киши эмне кылат ошол абакта? Эмне үчүн прокуратура өз учурунда сотто ошол боюнча иштебейт деген сөз да. 74%, 4төн 3 бөлүгү ушундай болуп атса деген сөз да. Кандай комментарий кыласыз? Бул багытта айтып кете турган болсом, мен статистиканы айтып кетейин. Жалпысынан Кыргыз Республикасында ишкерлерге карата 790 материал катталган экен негизинен. Анын ичинен 71 соттук кароого жиберилген. Бөгөт чаралар боюнча. Азыр мен ошону айтып атам. Ал эми бөгөт чара боюнча айта турган болсом, бул боюнча мына жарлыктын негизинде жана ошондой эле башкы прокурор баш болуп биз прокуратура тарабынан 10 декабрь 2020 жылы координациялык кеңешме өткөрүлгөн. Ал жерде конкрет түрдө талаптар коюлган. Мыйзамсыз, негизсиз камоолор, негизсиз текшерүүлөр жана негизсиз ушу укук орган тарабынан негизсиз кегилүүшү боюнча тыюу салынгандыгы боюнча азыр ушул боюнча иш пландар чыгып, иштер алып барылып атат. Жана ушундай эле айтып кетиш керек, мына укук органдар тарабынан билдирүү жазып эле рапорт жазып туруп эле, ал рапорт эч кандай бир тастыктоочу кандайдыр бир кагазы жок, эч кандай бир документи жок. Бир оперативдик жазып туруп рапортты жазат, мына ишкана же мына ишкер мындай мыйзамсыз жолдор менен иш алып барып атат деген негизинде эле КЧПга катталат. Ал эми 2019 жылдан баштап биздин республикада жаңы жазык процесстик кодекс жана жазык кодекс киргенден баштап КЧПга катталгандан кийин тергөө амалдары жүргүзүлөт. Ал эми тергөө амалдары жүргүзүлгөндөн кийин ал жерде тергөөчү түздөн түз ошол тинтүү жана башка сурак кылуу уже тергөө амалдары жүргүзүлөт. Ал эми ошондуктан азыр башкы прокурор тарабынан катуу талап коюлган прокурорлорго жерлерде ишкерлерге негизсиз же мыйзамсыз ушундай бир кандайдыр көрүнүштөр боло турган болсо, ар бир жергиликтүү ушул көзөмөл жүргүзгөн прокурорлор катуу жоопкерчилик тартууларын азыр Саясатты өзгөртүү аракети бар, жүргүзүлүп атат. Мен да кыска комментарий Жүргүзүлүп атат бул боюнча. Рұқсат берсеңіз да толықтап қояйын. Бұл жақта негізгі себеп укук коргоо органдарында не только укук коргоо, башка мамлекеттик кызматкерлерде аналитикалык эсептер жүргүзүлбөйт да. Себеби аналитикалык иштер жок да. Мисалы үчүн эмне үчүн ушундай кылмыштар көбөйүп атат? Ошондой кылмыштарды азайтыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген ошондой аналитиканы жүргүзбөйт да биздин укук коргоо органдары. Керек болсо укук коргоо органдарынын ишин баалоо кандай баалайт? Биз мынча 2000 кылмыш ачтык, 3000 кылмыш ачтык деп келип алып өкмөттүн алдында, жогорку кеңештин президенттин алдына келип алып мактанышат да, мисалы үчүн. Аларга наоборот силер ушу кылмыштарды азайтуу үчүн, ушундай кылмыштар кайталанбаш үчүн кандай чараларды көрдүңөр, кандай жардамдарды кылдыңар биздин ишкерлерге? Мисалы үчүн ар бир органга даже милдеттүү түрдө киргизип коюш керек, сен канча ишке жардам бердиң жана кандай жардам бердиң деген суроону деле мисалы үчүн ар бир укук коргоо органына коюп койсо, керек болсо силер жылына 2000 ишкерге жардам беришиң керек деген сыяктуу ошондой системный өзгөртүүлөрдү киргизмейинче биздин мамлекеттик кызматкерлердин, укук коргоо кызматкерлеринин ой жүгүртүүсүн өзгөртүү кыйын болот. Алар да результат сурашат алардан, результатты кылгыла дейт. Результатты кылыш үчүн кээ бирлер жок жерден деле кылмышты өздөрү
пайда кылып туруп сотко өткөзүп коюшат да. Ошондойлор мындай фактылар бири жардам берип статистика үчүн иш кыла берет. ооба, эми аларды күнөөлөштү эле туура эмес, эми алар баардык жумушун өзүнүн мыйзамга такап эле кылышат да. Анан бирок жардам берүү жагын эмне үчүн баалашпайт да? Сен канча ишкерге жардам бердиң? 10 ишкерге жардам бердим, мондай бюджетке поступлениялар түштү десе, мисалы үчүн молодец, силер жакшы иштеп атасыңар деп ой жүгүртүүнү, системаны, баалуулуктарды өзгөртүш керек да толугу менен. Антменче иш жүрбөйт. Мен мыйзамдуулук сакталыш керек деген принципти айтып атпайбызбы? Биз дагы ошол принципти баарыбыз эле туура түшүнүп турабыз. Мыйзамдуулук мамлекеттик органдар тарабынан дагы, ишкерлер тарабынан дагы албетте сакталыш керек. Бирок ошол күнөөсү далилденгенге чейинки процедуралардын баардыгын биз мүмкүн болушунча аябай жеңилдетип, ачык айкын кароого жетишибиз керек да. Бул жарлыктагы коюлган көп маселелер ошол күнөөсү далилденип, соттон чечим чыкканга чейин максималдуу түрдө ишкерлерге тийбегиле дегендей бир багытты берип атат. Албетте, эгерде ишкер күнөөлүү болсо, сот аркылуу анын чечими чыгып, күнөөлүүлүгү далилденсе, анда ишкерлер дагы өзүнүн жоопкерчилигин тартыш керек. Андан биз эч жакка кетпейбиз. Андан маселе жок. Бирок мындай деген жагдай көбүрөөк болуп кетип атат да. Ортодо бир ишкерликти чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн угуп калдым эле. Бул күч органдары дейт, бир жерден факт тапса, бир орган барып текшерип, же ишке өткөрүп, же болбосо алт үстүнө алат экен дагы экинчи органга өткөрүп берет дейт. Эми сен текшерип момундай факты менен байкасаң болот экен деп, анан кийин ал тигиниси буга эмкиде жооп бериш керек экен, анан буга таап берет экен фактыны. Жана ушундай эле оюн болуп калды деп күйгөндөрдүн айткандары бар да. Ошон үчүн жанагындай мамиле өзгөрүш керек деген төркүн ошондо болуп атат да. Бул ишти эмне үчүн жасашыбыз керек? Эмне үчүн муну камашыбыз керек? Камабай койсок кандай болот? Камабаштын жолу кандай? Мунун проблемасын чечүүнүн жолу кандай деген суроо болушу мүмкүнбү бул мамлекеттик саясатта? Эмне үчүн ошол ишкер биринчи жолу барып текшергенде ал менен сүйлөшүп алып жөн кетирип берет? Бул жерде ишкердин да жоопкерчилиги бар. Ишкер кандайча максималдуу түрдө жок, эми ал мындай формально бир сүйлөшүүлөр менен кетип атпайбы? Ошондуктан кийинкиге өтүп атат. Эгерде бир эле жолу күнөөсү болсо, биз механизмдерди салып атабызбы? Максималдуу түрдө баягындай штрафы жок болсун, тигиниси жок болсун деп туруп, ошону ачык айкын чечим менен кылса, экинчи орган келе, үчүнчү орган келе, аны текшерген менен болуп чечим бар да. жок, ал органдар деле таап берет. Жок, эми тапканы башка маселе. Азыр мисал келтирип атпайбы? Бир эле факты боюнча бири-бирине өткөзүп бере берет экен дегенчи. Бул жерде эки жактын тең жоопкерчилиги бирдей эле. Ошондуктан ишкерлерди да чакырып кетиш керек. Максималдуу түрдө мыйзам бузбаганга булар да аракет кылыш керек. Сүйлөшүүлөргө барбаш керек. Ошондой. Ортодо ишеним жоктугу да болуп атат да бул жерде. Мындай да, эгерде 74% камакка алына турган болсо, анда сүйлөшүүлөргө ким барбайт мисалы? Ал деле баягы жыргагандан барган жок да сүйлөшүүлөргө. Үптөп тиги 9%ке кирип калайын дейт да. Анан прокуратура мисалы соттун отурумунда айтпайт да. Мисалы тергөөчү органдар, ушундай фактылар барбы? Тергөөчү органдар эгерде бөгөт чарасы камакка алуу болсун деп, анан прокуратура чыгып алып, жок, биз каршыбыз деген мындай нерселерди укпайбыз да, тилекке каршы. Же болбосо соттор өздөрү карап, жок, өздүгү тастыкталган, жашаган жери бар экен, мурун күрөөнү колдонбоп турсуңар, эмнеге камакка аласыңар деген дагы укпайбыз да. Ошондуктан баягы ишкерлер аргасыз болот көп учурда. Бул жерде мен айтып кетсем, айтып кетип атасыз, сотко барганда эмне үчүн прокурор мындай позицияны албайт, кармабайт, эмне үчүн ага каршы болбойт деп атасыз. Себеп тергөөнү КЖБ катталгандан баштап прокурор көзөмөл жүргүзөт. Ар бир тергөөчүнүн ар бир кыймыл аракетине, тергөө амалдарына мыйзамдуулугун карап туруп көзөмөл жүргүзөт. Ал эми эгерде ал жерде ар бир фактыларды карап туруп, тергөөчү мисалы келип туруп муну камайбыз десе, прокурор ал жакта мен муну колдобоймун, бул камакка алып барбайсың деп туруп, анын укугу бар. Ошондуктан сотко ал барбай туруп эле ал жактан эле үй камагына сотко жөнөтөт. Ал эми камакка алуу боюнча мен айтат элем, бул жерде бизде прокуратурада өтө жоопкерчиликтүү иш. Ар бир адамды 1 саатка негизсиз, мыйзамсыз кармоо деген бул өтө оор, бул кылмыш иш. Ар бир прокурор бул жерде башы менен жооп берет.
Ошондуктан бул жерге пайызга эмес, бул жакта мыйзамдуулукту ар бир прокурор көзөмөл жүргүзөт. Тергөөчү жеңишинен сүйлөшүп алуу жок болобу? жок. Себеби 74% деген туурабы сиздин? тергөөчү. Эми ал жерде сот бул бизде үчүнчү бийлик. Сот ар бирин изилдеп туруп, таразалап туруп, ал өзү чечим чыгарат. Мен сотторго азыр баа бере албайм. Тергөөгө сиз көзөмөлдөсүз да. Прокуратура көзөмөлдөйт. Ал эми айтып атпаймынбы? Ал жерде ар бир мыйзам талаптарына ылайык ишти алып барат. Эми бул жерде айтып кеткендей, ар бир иште бир баары оң болушу мүмкүн. Кандайдыр проценттер, орусча айтмакчы pогрешностьтер болушу мүмкүн. Бирок негизинен ар бир адамды мыйзамсыз, негизсиз камоо бул өтө оор. Ар бир прокурор, ар бир тергөөчү бул жумуш менен эмес, ал өзү жоопкерчиликке тартылат. Эми ореки жарлыктагы жанагы биз белгилеп аткан сот тергөө иши же болбосо жанагы факты боюнча каралган иш сотко өтмөйүнчө камакка алууга жол берилбесин деген норма мыйзам түрүндө бекемделип калса дагы бир топ жеңилдик болсо керек. Бөгөт чараларды өзү прокурорлор, тергөөчүлөр колдонушпайт. Өзү бунун баарын сот чечет да. Сотто биринчи максат бул адилеттүүлүк да. Адилеттүүлүк жок мамлекетте ишкердүүлүк деле өнүкпөйт, мамлекет деле өнүкпөйт, экономика деле өнүкпөйт да. Ошондуктан биринчи орунга биз бул жакта сот адилеттүүлүгүн коюшубуз керек биринчи орунга. Бул жарлыкта сот жөнүндө дагы аябай жакшы нерселер жазылыптыр. Эми көрөбүз биздин соттор ушу күрөөнү колдонобу, адилеттүү чечимдер көбөйөт деген ниеттебиз. Мен эми соттордун баары жаман деген жаман дештен алысмын. Соттор деле аябай жумушу оор. Бирок адилеттүү чечим ишкерликте аябай керектүү нерсе. Не только ишкерлик, бардык иштерде адилеттүүлүк керек. Ошо адилеттүүлүктү биз соттордон күтөбүз. Реформаны да күтөбүз, сот системасында реформаларды да күтөбүз. Анан ошондуктан прокуратура кызматкерлери, тергөөчүлөр, булар соттор өздөрүнөн башка жакшы реформаларды эч ким жасай албайт. Биз себеби булардын агымдарын кандай чын кылмышкерлер деле бар, алар да качып кетпеш керек, чыгып кетпеш керек. Ошондуктан өзгөртүүлөрдү биз именно соттордун өзүнөн, прокурорлордун өзүнөн жана ошо укук коргоо органдарынан күтөбүз да. Себеби бул жакта эң максат бул ишкерликти коргоо болуп атат да. Биз коргошубуз керек. Ошо коргоону силер укук коргоо болгондон кийин коргогула, баарын эле камай бербегиле деген ошол эле максат да. Ошонун ойду жеткизейли деген эле ниетибиз бар. Анан ушу жарлык менен жетип ишке ашып кетет деген оюбуз бар. Кыскараак кошуп жиберейинби? Мына ушу программаны даярдап атканда бир маалымат таптым да. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 9-беренесинде эч кимди өзүн билимдик менен камакка алуу же эркинен ажыратуу мүмкүн эмес деп айтылат. Адам укуктары боюнча комитети өз билимдик менен камакка алуу түшүнүгүн мындайча түшүндүрөт. кыска айтыңыз, бир эле мүнөт. Мыйзамдуу камакка алуу боюнча камоо мыйзамдуу гана болбостон белгилүү бир шарттарда акылга сыярлык болуш керек. Кармоого качып кетүүгө жол бербөө, далилдерди алуу процессин тоскоол болтурбоо жана жаңы кылмыш жасалбашы үчүн зарыл болбогон учурларда. Негизгиси ушундан. Ошо. Мен убакыттын тардыгына байланыштуу ыраазычылык билдирем сиздерге. Бүгүн кайра башынан бир проблемаларды эске алып чыктык окшойт. Эмне үчүн дегенде жаңы чыккан жарлык эртең жетим болуп калбаш керек да кайра эле. Ушул кагаздын бетинде калбаш керек. Эртең биз айтып аткан нерселер бышып жетилгендигин түшүнүшүбүз керек. Мамиле өзгөрүш керек, жаңыча аткарылышы керек. Анан жөн эле жарлык чыккан деп февралдын аягына чейин сөз кылып, андан кийин карабай койсок, элдин ишеними кетет. Кайра эле баягы болот, ишкердик чөйрө талкаланат, инвесторлордун басып келбейт, басып келмек туруп качат. Ошон үчүн бүгүн бизге дагы бир жолу чакырык, дагы бир жолу чоң маселе, милдеттенме коюлуп атат. Эри шаркак өнөктөш катарында жаңы саясатта, жаңы мамиледе бир ишти өзгөртөлү деген чакырык болуп турат. Жакшы натыйжасы менен жолугалы, ийгилик каалайм барыңыздарга. Саламат туруңуздар.